толукташ керек. Жумасына жок дегенде 1-2 жаңылык киргизип койсо бир 20 мүнөттүк убакыт керек. Ошон үчүн бир кишини ответственный кылып белгилесек, анан мындан ары ишти улап кетиш керек да. А то 2 жылга абонплатаны төлөп койдук. Договоруңар менде, мен бирге барганда ала барам. 2 жылга төлөп койдук дагы, жөн эле сайт мындай турат да, эч кыймылсызчы. Мындай Руслан эке, мындай кылып атат. Бизде азыр даны ушу азыркы убакытта мындай маселе болуп атат да. Бизде азыр тиги чолпон айженин ордуна мына уже алабыз жаңычы киши. Анан жана спорт менен бизде дагы азыр именно азыр айта албай атам кимди бекитебиз. Бирок мен азыр Турдубекович жаңы келди, Турдубекович менен сүйлөшүп, кимди бекитебиз тактап туруп анан жообун айтайын, мына бул киши деп, жана ошол киши менен иш алып барсак болот да, үйрөтүп. Мен жаңылыктарды, сүрөттөрдү баарын даярдап берип турат элем, жайгашкан турган киши башка болсо. Ошонусун дагы эми ошонусун дагы караш керек болот да, Аселже. Ошону маалымат даяр болсо эми киргизип коюш оңой эле да. Мен даярдап бериш. Өткөндө 5-6 киши маалымат жаңылык жайгаштырганды үйрөнгөнбүз. Өзүңүздөргө баарын жазып эметип алгансыздар. Анан ушул жаңылыкты даярдап берген киши жаңылык даярдоого келип такалып атат окшойбуз да. Ошол бир 5-6 Ооба, Асел эгерде Асел ошол жаңылыкты даярдап берип турсаңыздар, бир 2-3 сүрөтү менен. Тийиштүү адистер коюп берип турса, эме иш жүрөт эле да. Күндө деле бере берет элем, эгер ошондо мен даярдап берем, жүктөгөн киши башка. Эми ошо маалымат даярдаган оорураак болуп калат да, киргизген эми оңой эле да. Мен даярдап берем, Данияр, күндө эле мындай берип турсак болот да, чын эле проблема эмес. Жүктөп мындай сайтка жайгаштырганды мен чын эле билбейм, если честно айтсамчы. Ошо бияктан азыр мен Турдубекович менен сүйлөшсөм, анан бирөөнү бекитсек, маалымат даяр болсо, ошондой эле маалыматты бирөөнө киргизип тургандай кылыш керек. Эми мындай маселе ошонусу кичине туура жагынан болот окшойт деп ойлоп атам да. Коллегалар, мындай болуп атат да. Биздин проект атайын келишим менен Нургүлдү жалдаган. Нургүлдүн темесине, баягы мындай айтканда, договоруна, контрагына, технический заданиясына сиздерге жерине барып үйрөтүп 2 күн, баягы май айындагы иш чарабыз жасап берип, анан бир консультация калды. Бүгүнкү консультациябыз ушул жүрүп атат, ошо менен бүттү. Эгерде ушул бүгүн ушу менен пайдаланып үйрөнүп эметип алсаңар, биз сиздерге кайра Нургүлдүн да убакыты эмете албай калабыз да. Ошо 4 айда кандай бир маселелер болсо кайрылсаңар болот болчу да. Жаңылык жайгаштырсак билбей атабыз деп, анан биз улам эметет элек. Анан ушу менен мындан ары өз алдынча иш алып кетишиңер керек да. Үйрөтчү кишилерди өткөндө үйрөткөнбүз. Билбеген нерселер болсо азыр сурагыздар. Биз эме кылып сиздерге тем более бара албайбыз, уже Нургүл келе албайт. Анан консультацияны уже мындай айтканда акыркысы, Нургүл, ушу менен бүтөт да сиздин эмеңиз. Ооба, менде бир эле консультация калган болчу. Ооба. Бирок Анан Руслан, бул кечиресиз, сөзүңүздү бөлүп коеюнчу. Азыр биз бүгүнкү макул, эгер бүгүн мисалы баягы күнү тренингке катышпаган адамдар да катышып атат да, кээбиркилери, алар үчүн бул мындай тааныш эмес да, жаңылык болуп атат. Анан эгер азыр убактыңыздар бар болсо, мен бир 10 мүнөт демонстрация кылып берейин экрандан. Бир сыйра эсиңиздерге салып өтөлүк админканы. Анан эң негизгиси эле мына бул жерде Асель айым айткандай, жаңылыктарды даярдап, анан ошону сайтка жайгаштыруу. Андан ары соцсеттерге өзүңүздөрдүн жеке аккаунттардан деле байланыштырып чыгара берсеңиздер болот. Бирок Чолпон атанын атынан кетсе жакшы болмок. Ал жагын өзүңүздөр сүйлөшүп чечиңиздер. Макулбу? Анан негизги ошол НПА, нормативно-правовые акты, анан жаңылыктар бөлүгү болуп атат да. Анан мэриңиздер тууралуу жаңылыктарды жаңылап коелук. Так, көрүнүп ататпы экран? Эмечи, Нургүлжө, азыр бул запись болуп атат да, записти мындай жибере аласыңарбы кайра? Записти ооба, мен азыр салып жибердим. Мени жанагындай эле түшүп кетпесем Zoom'дан. Ооба, азыр сактап коем. Мына азыр көрсөтүп атканыңар мондай кирет, ушуларды запись кылып туруп жиберип койсоңуз жакшы болот да. Хорошо. Азыр экран көрүнүп атабы силерге?
Ооба. ооба көрүнүп атат. Мына бул сиздердин сайт, веб-сайт. Бунун дареги чолпон-ата чекит KG. Эми админкасы эгер эсиңиздерде бар болсо, чолпон-ата KG/watchdog. Эсиңиздерде бар? Табыл барасында. Анан авторизация кетет азыр, пароль логин менен киргенге. Админ, анан бул жагы боюнча. Көрүнүп атат? Ооба. Көрүнүп атат, Нургүл паролду да айта кетсеңиз сразу жазып алышсын. Я не помню. Админ, логин. Анан пароль админ 4321. Админ 2 жолу кетет да ошондо. Логинде админ, анан пароль деген жерге дагы админ 4321. Энтерди басасыздар албетте анан кийин. Жаздыкпы? Андан ары, мына караңыздар, эң биринчи эле кезекте бул жерде мына модуль деген жерде, бул эсиңиздерде бар болсо, модульдар булар динамикалык. Башкача айтканда, регулярдуу түрдө жаңыланып турчу бөлүмдөр. Бул нормативно-правовые акты, сиздердин токтом буйруктар, жаңылыктар, макалалар анан калтырса болот, баннерлер, балким кандайдыр бир жаңы өнүктүрсөр болсо, галерея, сүрөт галереясы, анан жаңылыктар бөлүмү. Содержание деген модуль бул статикалык маалымат. Бул жерде билбейм, жарым жылда бир жылда бир киргизип койсоңуздар тура берет. Эми негизгиси эле мына новости деген бөлүк. Бул жерде басып кетесиздер, новостини басканда, эсиңиздерде барбы мына русский анан кыргызча негизгиси. Русский кыргызча бул жерде сиздер карасаңыздар, мына азыр кыргыз тилинде турат. Кызыл болуп күйүп турганда бул кыргыз тили, кайсы тилде болсо ошол күйүп турат. Кыргызча. Добавить басабыз. Анан жаңы терезе ачылат. Ошол жака сиздер өзүңүздөрдүн документтерди, мисалы эң башында мына заголовок деген жерине, ченемди актылар. Эң биринчи мына баягы мындай жазганбыз да, токтом. Негизгиси эле Чолпон-Ата шаардык кеңешинин датасы мынчанчы токтому. Ушинтип туруп эле, ушуну сиздер бөлөк жазып аласыздар дагы, анан бул жака коесуздар. Мен азыр мисал катары киргизип атам. Бул жерге датасын коесуздар. Дата ошол күнгө карата болуш керек, анткени Минюстка задним числом вы не можете показывать. Опубликовать, бул жерде 3 галочканы тең коесуздар. Опубликовать, вывести на главной, анан кийин слайдер. Слайдер бул багы эң биринчи беттеги заставка деп айтса болот, алмашып турган. Анан краткое описание деген жерге эмнени жазабыз? Адатта бул жерде эмне жөнүндө? Мына Чолпон-Ата шаарында көчөлөрдүн аттарын өзгөртүү боюнча мораторий коюу жөнүндө. Азыр ошону мисал кылып алып турайын. Сиздердин токтомдо ушундай жазылат, эмне боюнча экени, ошону жазасыздар. Анан выбрать файл. Бул жерге сүрөттү жазасыздар. Мына көрүп атасыздар, бул жерде JPEG, GIF, анан PNG деген форматта болуш керек. PDF, PowerPoint, Excel деген бул жака кетпейт. Сүрөт форматында болуш керек. Анан бул жака түшөсүздөр дагы эң биринчи буну аласыздар, заголовокты көчүрөсүздөр, бул жака коесуздар, токтому деп туруп, анан Чолпон-Ата шаарындагы дегенди мына жөнүндө аласыздар да биринчи коесуздар. Чолпон-Ата шаарынын токтому. Буну тырмакчага алып койсоңуздар болот. Анан буну ылдый түшүрөсүздөр, энтерди басып. Көрүп атасыздар, бул жерде изображение деген жер бар панелде. Мына бул изображение таблицанын жанында, суроо менен таблицанын ортосунда изображение деген команда бар. Ошол жерге кирсеңиздер свойства изображения деп чыгат. Ошол жерде загрузка файла деген экинчи терезеге өтөсүздөр, бөлүмгө. Вкладкага өтүп, анан выберите файл дегенди аласыздар. Бизде сүрөт адатта жалаң гана JPEG форматта же PDF форматта болот. Сүрөт, кечиресиз, PDF, JPEG форматта, PNG форматта. Мына бул жерден бир сүрөттү алалык. Мисалы, документ деле айырмасы жок, JPEG форматта кете берет. Загрузить серверди басабыз на сервер. Окейди баспайбыз, эң биринчи. Загрузить на сервер.
Бул окнону көргөндө, файл успешно загруженды көргөндө окейди басып, анан кийин бул жерден ширинабыз бизде 550дөн ашпаш керек. Макулбу? Эгер ашып кетсе, кийин немеден экрандан көргөндө, монитордон көргөндө ал жанындагы модульдарга өтүп кетет дагы, анан жакшы көрүнбөй калат визуально. Анан окейди басабыз, мынакей, биздин сүрөт бул жерге жайгашты. Сиздердин токтом деле ушундай сыяктуу эле жайгашып калат. Азыр мен билбейм, таба аламбы, таба албаймбы сиздердин бир токтомду. Ошону мисал катары көрсөтсөм болот. Так, вот. Мына бул жерде бир токтом бар экен, баягы күнү жайгаштыргандардан. Мына файл 615 килобайт размери. Окей. Загрузить на сервер. Файл успешно загружен. Окейди басабыз дагы, мына 550-нү коебуз. Окей. Мынакей сиздердин бир токтом жайгашты. О, прям по теме. Ошол эле файл экен, мына мораторий жөнүндө деген. Көрүп атасыздарбы? Көрүнүп атабы сүрөт? Көрүнбөй эле. Бул сүрөт урматтуу көрүп атасыздар. Эми караңыздар, эгер сиздерге Minuse бул файл катарында болуш керек деген талапты койсо, эң башында жазылган мына текстти көрүп атасыздар, Ушул текстти сиздер эме менен мышка менен эле белгилеп аласыздар дагы. Ошол белгилеген боюнча мына бул жерде чынжырчаны көрүп атасыздарбы? Гиперссылка редактировать деп турат. Көрүнүп атабы? Мына бул жерде. Ошону сиздер басасыздар дагы, анан загрузка дегенге киресиздер, 3-чү вкладка. Выберите файл деген команданы аласыздар. Ал жерде мына PDF формат көрүп атасыздарбы? Чолпон ата Көркеңеш токтом 26 мына 30 1902 26 09 22. Мына ушул форматты аласыздар дагы. Анан кийин Enter'ди басасыздар, загрузить на серверди басасыздар. Файл успешно загружен деп чыгыш керек сөзсүз түрдө. Окей, анан окейди басып коесуздар. Көрүп атасыздарбы? Мына белгиленип калды. Эми бул жерден сохранитти басасыздар, дискти. Басканда бул жүктөлүп, мына жашыл галочка чыгыш керек. Файл успешно сохранена форма деп чыгыш керек. Андан ары сиздер өзүңүздөрдүн страницага, сайтка барыңыздар. Негизги башкы бетке кирсеңиздер, ошол жерден мына акыркыбыз мына бүгүн так. Так, не поняла. Почему? Господи, биз новостиге жайгаштырып алып турдум, кечиресиздер. Мынакей, жаңылыкка жайгаштырып койтурмун сиздердин NPA'ны. Бул мындай форматы да, мына Чолпон ата шаардык кеңешинин деген мына сиздердин NPA'ны жаңылыктарга жайгашып коюп, кечиресиздер, анан алып коем. Формасы бирдей эле. Механизмичи, жайгаштыруу механизми бирдей эле. Бул жерде темасы кетет, бул жерде кыскача мазмуну кетет, анан бул жерде жаңылыктарыңыздар же сүрөтүңүздөр кетет. Ага жаңылыктарыңыздар деле ушул форматта жайгаштырылган болчу. Анан жана Асель айым даярдап берем деген жаңылыктарды сиздер өзүңүздөр деле жайгаштырып койсоңуздар болот. Бунун эч кандай кыйынчылыгы жок. Тем более сиздер окуудан өткөнсүздөр. Анан ошондуктан сиздер мына кирип туруп эле ушул эле форматта жайгаштырып койсоңуздар болот. NPA'ларды жайгаштыруу деле ушул эле форматта кетет. Мына бул негизги бет болот, негизги сүрөт болот. Анан жаңылыктар бул жерде кетет. Анан ылдый жагына мына болду. Ушуну менен эле могул жерден Facebook'ту жайгаштырып койсоңуздар болот, ошондон ары өтүп. Так, буну биз байланыштырдык белек. Мына бул жерден түз эле кетет экен, жана бетиң эмеге страницаңыздаргачы, Facebook'тагы аккаунтка. Ушул жерден эле сиздер, билбейм, буквально 18-19 май күнү деп көчүрүп туруп эле анан бул жака жайгаштырып туруп, анан на Facebook'та энди басасыздар, бул чыгат. Кааласаңыздар историяга да кошуп койсоңуздар, автоматтык түрдө чыгып кете берет. На Facebook'ту басасыздар, анан ошол жака кетет. Бирок бул эгер түз кыла турган болсоңуз, ал жактан Instagramга чыкпайт. Ошондуктан сиздерге менин сунушум, эгер Instagram менен Facebook'ту Meta Business Suite аркылуу байланыштырып, ошону бир эле жайгаштырам десеңиздер, анда ал жака Meta аркылуу кирип, анан жайгаштырсаңыздар болот. Meta мына бул жерде. Көрүп атасыздарбы? Бул сиздердин Facebook'тагы баракчаңыздар. Meta Business Suite деп бассаңыздар, бул жакта
атайын ошол бир компанияда сиздердин эмгегиңиздерди эки жолу жасабасын деп бир жакка байланыштырып койгон. Ошондуктан бир жактан эле жайгаштыра берсеңиздер болот. Суроолор барбы, урматтуу катышуучулар? Мына бул жерде создать публикацию. Бул жерден азыр Instagram сиздерге байланган эмес, ошондуктан бул активдүү эмес. Ата көзү бар. Аккаунт Instagram подключить кылыш керек. Бир байланыштырып коюш керек да. Болду, андан ары жайгаштырып эле опубликовать. Мына сейчас бассаңыздар Facebook'a чыгып калат. Анан сиздердин подписчиктер ошол тууралуу маалыматты алат. Адаттагы эле механизм болот да. Түшүнүктүү элеби? Мурда катышкандарга оңой эле болуш керек. Ооба, түшүнүктүү эле. Түшүнүп атпайбы? НПАны жайгаштырсаңыздар деле ошол эле жол менен жайгаштырасыздар. Тиркеме анан кийин өз алдынча сүрөт катары эле кетип калат да. Болду. Эч кандай. Бу НПАны Медина сиз жакшы эметип алсаңыз, көргөн иштин токтомдорунун негизинен сиз жайгаштырасыз да. Ошо 1-2 жасап алсаңыз эле эме үйрөнүп кетесиз. Жаңылыкты азыр Нургүл көрсөтүп берди. Нургүл анан статистический информацияны да бир киргизгенди көрсөтүп коюңузчу. Бул статистический информация Чолпон Таш шаар жөнүндө маалымат. Мисалы жаңы мэр келет, ошонун сүрөтү менен бир киргизип койсоңор эле тура берет. Кетмейинчечи ал киши. Азыр мына Жапарбек Туратович кетти. Ал кишинин сүрөтүн алып, эмесин алып ташташ керек дагы. Жакынкы арада жаңы мэр келсе, ал кишинин сүрөтүн баарын киргизип коюш керек. Бул статистический информация бир эле жолу киргизилет. Чолпон Атанын шаары, халкы, паспорты, социалдык экономика өнүгүү программасы деген нерселер бир эле жолу киргизилет да, жаңылыкта эмес. Ошол статистический информацияны да бир көрүп алсаңыздар, ошолорду толуктап чыгышыбыз керек да. Башында бир аз киргизген боюнча эле токтоп калды ошол ишибизчи. Ооба, статичныйлар, мисалы биздин шаар деген, бул жака башында бирөө киргизип баштаган. Мен Стаска айтып коем, Руслан, анткени мэрдин сүрөтүн жайгаштырып жана алмаштырган ошол администратор да, биздин IT специалист, Адис, эсиңизде бар да. Ошол алып коет анда азырынча. Бул текстти алып тура берсин, кийин жаңы мэр шайланганда сиздерге Сүрөтүн албай эле как мындай архив катары калып, анан кийинки мэр келгенде бул тиктүү страницага кете бербейби? Андай болбойбу? сүрөсүндө. Например, мынчанчы жылы мэр бул киши болгон деп, анан кийинки 23-жылы. Карасаңыз, бул жерде кириш сөзү болуп атпайбы? Бул мэрдин сөзү. Мына көрүп атасыздарбы, негизги башкы бетте бул мэр, биз азыр бул тууралуу айтып атабыз. Башкы бетте кош келиңиздер деген сыяктуу мэрдин саламдашуу сөзү бар болчу, ошону айтып атабыз. Эгер кааласаңыздар, азыр бул сүрөттү алып туралык. Бул жер азыр пустой болуп турат, бош. Кийин сиздерге мэр шайланганда жаңы болот. Сиздер жибересиздер сүрөтүн, анан биз коюп коебуз бул жактан. Макулбу же тура берсинби азыр? Угулбай жатасыз? Макул, анда турсун. Хорошо. Так, эми караңыздар, сиздердин азыр Руслан айткан на содержание деген модуль болчу, статичная информация, дерево сайта. Эгер эсиңиздерде бар болсо, мына биздин шаар деген жерге сиздер тренинг учурунда бир аз маалымат баштагансыздар. Мына. Андан кийин бул жакты не дейсиз? Ким жакшы угулбай жатат, же мен жактан болуп ататпы? Мен сизди жакшы угулбай жатам, кечиресиз. Ооба, мага да ошондой угулуп атат. Коллегалар сиздер жактан бирдеме жаңырып угулбай атат. Могу Чолпон Ата KG Watchdog деген мен логин, админ деп пароль 432 деп киришмес белек, ошого кире албай атам дейм. Каяктан кирчү элек? Угулбай жатасыз, мына эң башында эле Чолпон-Ата KG, анан Watchdog'ду басасыз, Enter'ди басасыз, анан админка ачылат, ошол жерден сиз логин паролду киргизесиз да, кире бересиз. Мына Watchdog, могул жерден көрүнүп атабы? Чолпон-Ата KG косая черта / Watchdog. Так, могу
Ошон үчүн ушундай тренингтерге компьютерден кирсеңиздер жакшы болмок да, көбүрөөк детальдар көрүнмөк сиздерге. Мына watchdog басканда азыр админка ачылыш керек. Меники азыр сиздердин пароль киргендиктен автоматтык түрдө кирип атат. Кире алдыңызбы? Жантым берин кире албайтым да. Коллегалар, бул эмебиздин записи кетип атат. Нургүл сиздерге записин салып ийебиз. Ооба. Анан дагы бир жолу ачып алып эметсеңиздер болот. Ошол жерден унутуп баратсаңыздар. Азыр жана статичный информацияны эле эметип койсоңуз. Хорошо. Анда караңыздар, мына сиздердин биздин шаар жөнүндө деген бул жерде бар. Калк боюнча эле маалымат жагыштырылган. Андан ары калганын киргизебиз дегенсиздер да ошо боюнча омин. Эч нерсе жок. Мэрия, кааласаңыздар бул жерге кеңеш жөнүндө да киргизип койсоңуздар болот маалыматты. Эгер бар болсо, вроде бул жака аппарат, эч нерсе жок экен бул жакта да. Орус версиясына барып эле. Сиздерден сураныч, азыр мен көрсөтүп берем. Дерево сайта деген бөлүм бар. Ошол жерге кирип, анан жанагы маалыматты жагыштырсаңыздар болот. Орусчасынчы, кыргызчасына. Дерево сайта киргенде админканын сол жагында содержание деген модуль бар. Ошол жерде дерево сайта деген экинчи бөлүм бар. Ошону бассаңыздар. Мына жаңылыктар, бул сиздердин модульдар. Биздин шаар, мэрия, өнүгүү планы, андан ары бунун ичинде дагы пландар бар, коммуникациялык өнүгүү планы, стратегиялык өнүгүү ушул сыяктуу. Эми биз кайсыны алалык? Жаңылыктар эмес, биздин шаар. Биздин шаар дегенди алалыкпы? Же кайсы бөлүм болгон эмес сиздерде? Так, иш багыттар, муниципалдык менчик, туризм, социалдык өнүгүү, жергиликтүү бюджет, буну жагыштырсак керек эле. Жарандык бюджеттен алып, мына жергиликтүү бюджети. Сиздер 24-түн долбоорун талкууладыңыздар да, туурабы? Жергиликтүү бюджетиңиздерден 24-жылга карата долбоорун талкууладыңыздарбы? Коомдугу өттүбү, Руслан? Жок, өтпөй калды чолпонтоодо. Минфин ГБга киргиздиби, жок дегенде? Ооба, ГБга кирген цифранын баардыгы. Андачы сиздерден сураныч, урматтуу катышуучулар, караңыздар, мына биздин жергиликтүү бюджет деп турат го. Ушул жергиликтүү бюджет дегенге, мына көрүп атасыздарбы, бул дерево сайтанын ичинде жергиликтүү бюджет деген бар, мына местный бюджет. Сиздерден сураныч, мына буга чейинки эч нерсени баспаңыздар, мына бул жерде редактировать деген ручканы гана басасыздар. Редактировать бассаңыздар, сиздердин мына бул жериңиздер чыгат. Көрүп атасыздарбы? 23-жылга карата деген мына ушул жерден жайгаштырганбыз. Эми азыр сиздердин кийинки тапшырмаңыздар мындай болот. Буну белгилеп аласыздар дагы, көчүрөбүз, копировать, буну enter менен бир строчка түшүрөбүз, тигине коебуз, 24-жылга карата деп айтабыз дагы. Карата жергиликтүү бюджетинин долбоору, ал бекитиле элек да. Долбоору дейбиз дагы. ГБ KG деген веб тиркеме бар. Уктуңуздар беле? Минфиндикинде бухгалтерлер билет болуш керек. Бул жерде биз чолпон ата дегенди тандайбыз. Так, исык бул город чолпон ата, показать. Кандай дейсиз? Редактировать чыкпай атпайбы? Неге редактировать чыкпай атат? Азыр мен бул ГБ Минфинге кирип кеттим, башка вкладкага. Сиздердин мына бул диаграмманы чыгарыш үчүн. Мен азыр сүрөтү чыгарам дагы. Так, проект бюджета 24, показать. Ага, бар экен. Руслан эч нерсе жок экен го. За 24 год, ну ладно, хотя бы.
Карасаңыздар, мына буну в принципе кыйынчылыгы деле жок. Кааласаңыздар мен деле чыгарып берип коем, эгер маалымат сурасаңыздар. Основные доходы бюджета. Так, эмнеге бул орусча чыгады? Орусча. Кыргызчасында жок экен, Руслан. Бир эскертип коесузбу? Медина, Мына бар. Караңыздар, мына сиздердин бюджет негизги кирешелер деп турат. Скачать. Мына бул жерди карасаңыздар, оң жагында мондай 3 сызыкча бар, горизонталдык. Ошол жерден эле график JPEG дегенди сактап алсаңыздар болот. Бул мына жүктөлдү. Суммасынын чечмелениши эч нерсе жок экен бул жерде. Негизги чыгашалар бар экен. Негизги чыгашаларды дагы JPEG катары алып алалык. Эми бул жерде бизде сүрөт бар. Эки сүрөт бар. Бюджеттин долбоору деген жерге биз жанагы сыяктуу эле мына таблица менен суроо белгисинин ортосунда изображение дегенди басабыз дагы. Загрузка файла, выберите файл, загрузки деген жерге киребиз дагы. Эсиңиздерде болсун, эмеге сайтка жүктөй турган файлдарыңыз орус тилинде, латын тамгалары менен гана жазылып, ортосунда боштук калбаш керек. Түшүнүп атасыздарбы? Так, давайте мону ГБ дейлик. Чолпон ата 2024 кирешелери. Бул чыгашалар. Азыратын өзгөртүп алабыз. Бизде азыр кирешелерибиз бар, анан чыгашаларыбыз бар. Загрузить на сервер. Окей. Мына бул жерде жана 550 дегенбиз. Буну басабыз. Мына сиздердин кирешелер бул жерге түштү. Эми чыгашалар үчүн экинчисин жагыштырабыз. Загрузка файлов. Выберите файл. Бул жерден чыгашалар дегенди алабыз дагы. Жанагындай эле тип менен загрузить на сервер. Окей. Бул жерден 550. Окей. Мынакей, сиздердин кирешелер жана чыгашалар бул жерге жагыштырылды. Эми буну эле белгилеп туруп, стиль деген жерге красный, анан кийин жирным выделите. Сохраняем. Эми бул жака сайтыңыздарга өтөсүздөр дагы, мына обновить деген бар, перезагрузить, же F5-ти бассаңыздар, азыркы жайгаштырган маалыматыңыздар мына чыкты. Көрүп атасыздарбы? 24-жылга карата жергиликтүү бюджеттин долбоору. Бул кирешелер, бул чыгашалар. Азыркы жайгаштырган эки сүрөт чыкты. Руслан, болотпу? Дерево сайта боюнча. Буну сиздер Ооба, болот. бекитилгенден кийин долбоору деген сөздү алып коесуздар дагы, жергиликтүү бюджети деп коесуздар. Болду, башка эч нерсе өзгөрбөйт. Бул сиздердин негизги бетке кирсеңиздер, жергиликтүү бюджет деген бөлүмдө ошол боюнча кала берет. Анан ошентип жылдан жылга ылдый төмөн түшүрүп пайдалана берсеңиздер болот. Жергиликтүү бюджет деген немеде, бетте. Орусча версиясын алып туруп, сайттын русский деген версиясын өтүп, орусча версиясын өтүп, ал жакты да толтуруп коюңуздар. Эң негизгиси сайтыңыздар бош калбаш керек, анан кийин туура эмес маалыматтар жагыштырылбаш керек, сураныч. Анткени бул сиздердин расмий веб-сайт. Эми жокто энди ушул долбооруңуздарды Facebookка жагыштырып коюңуздар. Жокто энди тургундарыңыздар үчүн маалымат болуп турсун. Жагыштырдык депчи, ушул жака ГБ Минфинге киргизип, мына шилтемени алып, ушул жактан кирип баардык маалыматты алып алсаңыздар болот. Мындан сырткары бул ошол өзүңүздөр билгендей эле бул жерде онлайн суроо берүү дагы мүмкүнчүлүгү бар. Алардын бир суроолору болуп калса, бул жерден жайгаштырып коюп, суроону сиздерге берип, андан ары сиздер фэп башчыңыздар, бухгалтериңиздер ошол суроону алып, анын үстүнөн иштесе болот. ГБ Минфин KG. Азыр мен шилтемени сиздерге да салып коем. Окей. Кызыкчылык үчүн деле кирип таанышып койсоңуздар болот өзүңүздөр.
Суроолор, урматтуу катышуучулар. Барбы? Карап атабыз. Суроолор барбы? Азыр балким дароо эле болушу мүмкүн эмес болсо керек. Сиздер өз алдыңыздарча иштеп көрүңүздөр. Анан суроолоруңуздар болсо, мага сентябрдын айына чейин жазып, кайрылып, мына топко жаза бериңиздер, макулбу? Эгер бир нерсе болбой жатса, чогуу иштейбиз. Мындан сырткары бизде YouTube канал бар. Институт, өнүктүрүү саясаты институтунун YouTube каналы бар. Мен бүгүн эле бир Акжардагы өнөктөшүбүзгө шилтемесин салган болчумун. Ошол шилтеме аркылуу өтүп, НПАны кантип жайгаштыруу керек экендиги тууралуу урок сайтка жүктөө дейт мына. Ошондо мен сиздерге азыр тиги топко дагы, андан кийин немеге дагы киргизип коем, жиберип коем. Видео урок бар. Ошол жерден кирип өзүңүздөр карай берсеңиздер болот. НПАны жайгаштыруу, жалпы эле жаңылыктарды жайгаштыруу деген 2-3 видео урок бар. Ошону көрүп таанышып алсаңыздар болот. Суроолор? Коллегалар, негизи Асель, сиз кичине эме кылып алдыңызбы? Ошо дыкмасын жаңылык жайгаштыруусу жок дегенде. Ушу негизи бир эле киши алып кетсе жакшы болмок да, жаңылыкты бирөө даярдап жайгаштырганды башка бирөө эметкенде бул процесс да чоң созулуп кетет. Ушу бир киши эле колго алып Жаңылыкты берип тура алам, бирок мен мындай эме сайтка жайгаштыра албайм. Ошонтип сүйлөшкөнбүз. Жайгаштыруучу кишини аныктабайлыбы анда? Ким жайгаштырат анда? Бир киши ошо жумушту ушу милдетти мойнуна албайбы? Сиз берип турсаңыз, жумасына жок дегенде бир же эки эле, хотя бы бир жолу жаңылык. Эми Чолпонто шаарында жумасына эмне деген иш-чаралар болот? Эмне деген жаңылыктар чыгат? Ошол эле күндө сураса күндө деле берип турам, просто ошол кишиге берип тура алам да. Мен и так эле ошол күндө жаңылыктар менен иштейм да. Ооба, сиз антип деле тиги Facebook баракчасына деле жаңылык даярдап атасыз да күн сайын эле. Ошол эле даяр маалыматты эле бияка эле жайгаштырып коюш керек болот да, сүрөттөр менен. Ошол эле даяр текст эле азыр көрсөтүлгөндөй эле жаңылык рубрикасына коюп, бир эки өздөштүрүп алса, бир 5 мүнөттүк жумушта бир жаңылыкты жайгаштырышчы, 5 мүнөткө да жетпейт. Эгерде жаңылыктын тексти, сүрөттөрү даяр болсо. Жайгаштырып турсам, анан акырындан үйрөнүп анан. Анда силер аппарат жетекчиси менен кеңешсеңиздер, кимге жүктөлөт ошо маалымат? Маалымат даярдаганда сиздин немеңизде экен, сиздин милдетиңиз, сиз ансыз деле жасап атасыз. Ама жайгаштыруу жагын бирөөгө жүктөсөңүздөр, бирөөгө милдеттендирсеңер жакшы болот эле. Роликтер киреби, Руслан байке, роликтерди да жүктөсө болобу дейт. Видео ролик ушундайларды жүктөсө болобу, мисалы? Шилтемесин жүктөй аласыздар. Шилтемесини өзүн жүктөй албайсыздар. Анткени роликтер оор да, анан оор болуп сиздердин алган FTP сервер бат эле толуп калат. Ошондуктан роликтер ошол өзүнүн ресурсунда кала берсин, а сиздер шилтемесин эле жайгаштырып койсоңуздар болот. Нурда чолпона жүктөчү, чолпонун ордунда ким иш алат? Анда тиги Сейизбек иш менен кеңешип туруп анан кийин силерге неме кылабыз да. Сайт жок болчу. Ошо жок болчу да. Эми Facebook'ка эле сайтта эмелер көп болуп көрдүк, өнүктүрүү планы боюнча ар бир өнүктүрүш керек. Иш багыттарын алып бериш керек. Туризмди Анча бир кишини байлаштырып коет. Штат боюнча иш алып баргандарга же болбосо тиги туризмге соцсайтка берип койсо, ошо өзү дагы мындай уникальт этип алып бармакчы, гаектап кетип турган проблема эмес. Ошо кимдин маалыматы көбүрөөк чыгат. Иш-чаралар болот бияка. Суроолор жок башка, урматтуу кесиптештер, өнүктөштөр? Жок.
Анда мен Сау. токтото берейин.